Бишкек жылуулук электр борборунда 10 жылдан бери эмгектенген Жолдош Карапов көмүрдү майдалаган тегирмендерди оңдоп жатат. 12 жумушчудан турган бул бригада 5 отказандын тегирменин суук түшкөчө жылуулук берүүгө даярдашы керек. Бизде ар бир эме боюнча ремонттонуп турат. Мисалы, положено 40-50 күндөн кийин кайра эле ремонттоп турат. 9-чу тегирмен даяр, 12-чи даяр, 10-дун бирөөсү даяр. 11-дин бирөөсү даяр. Кыштын мези кайта элек февраль айынын башында Бишкек жебинде авария келип чыгып, жабыркаган адамдардан тышкары отказан жабдуулары жана инфра түзүмү зыян тарткан. Азыркы күндө кырсыктын кесепетин жоюу иштери аяктайын деп калды. Бишкек жебинде жазында катталган кырсыкта мекеменин негизги имараты дагы жабыркаган, чатыры ачылып талкаланган, ал эми айнектери чачырап кеткен. Азыркы күндө үстү толугу менен жабылып, айнектерди коюу иштери дагы деле уланып жатат. Авариянын очогу 18-чи отказанда катталган, андагы керектен чыккан жабдуулар калыбына келтирилген. Дагы бир эң эле көп зыян тарткан бөлүгү ушул жер болуп эсептелет. Мындан электр чубалгылары өтчү. Бул жерден жарылуунун толкунунан дубалдар урап, үстүндөгү шыбынан жараңка кеткен. Азыркы күндө бул имарат толугу менен калыбына келтирилген. Азыркы күндө жабдуулардын келиши күтүлүүдө. Адистердин айтымында жабдуулар келсе, күз-кыш мезгилине иштөөгө даяр болот. Бишкек жебинде 15 отказан жана 7 турбо генератор бар. Андан тышкары модернизациядан өткөн 3-4 блок иштейт. Бул бөлүгүн капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү келишимдин негизинде кытайлык адистердин мойнунда. Суук мезгилге карата жазда башталган даярдык иштери күзгө чейин уланат. Апрель айынан баштап октябрь айына чейин күз-кыш мезгилинде толук камдуу даярдык өткөрөбүз. Ошол даярдануу мероприятиялардын алкагында толук кайсы кыл отказан болобу, кайсы кыл буу бара агрегаты болобу ремонттон өтөт. Капиталдык орто жана текущий ремонт деп өтөт толук камдуу. Күз-кыш мезгилине көрүлүп жаткан даярдык иштеринин сапатын көзөмөлгө алуу боюнча министрлер кабинетинин токтому чыккан. Анын негизинде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин адистери жептеги абал менен таанышты. Текшерүүнүн максаты азыркы болуп жаткан жумуштар, аткарылып жаткан жумуштарда ремонт иштери боюнча. Ошолор качественный болуш үчүн ушундай жумуштарды аткарып жатабыз. Былтыркыдай ушундай случайлар болбош үчүн алдын алып ушул жумуштарды карап жатабыз. Мындай тескөө иштери бала бакча, мектеп, оорукананын отказандарынан баштап бардык жылуулук менен камсыздаган тармактарда жүргүзүлөт. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.